Азыр айтышып атпайбы, эмне үчүн мыйзам кабыл алабыз деп. Ушун үчүн кабыл алабыз. Аткарылбайт. Мыйзам кабыл алгандан кийин ошонун баардыгы ушундай болот деген сөзүңөргө мен түшүнбөйм. Биздин конституцияда мыйзамда эмес жазылып турат, Камшей Кыдыршаевич. Ар бир кыргыз жараны өзүнүн эркин билдирүүгө пикирин укуктуу деп, эркин билдиргендердин кайда жатканын билесиз. Анын ишенимин өзгөртүүгө басым жасоого тыюу салынат деп басым жасатып атасыңар. Популист болбогула, тигинтпегиле, кыйкырчаак, мындай кылбагыла дегендей. Ар бир жарандын укугу бар буга, конституциялык укугу бар. Кыскасы эми 7-беренеде Гавасай дарыясынын табигый агымына тоскоол боло турган гидросооружениялар курулбайт дейт. Мына су. Так, рахмат. Менен сиз суроолоруңузга жооп берейин. Айтып атасыз, регламент бүгүнкү ушул кемпировод келип бактысы ачылып кол коюлуп калды деп. Андай эмес. Давайте ушундай баягы кычы сөздөрдү токтоткула. Регламентти сиз кабыл алгансыз, урматтуу депутаттар менен чогуу. Убактысы келди, кол коюлду. Эч кандай бул кемпироводдун бүгүнкү, эртеңки, бүрсүгүнкү тагдырына байланыштуу эмес. Бул регламент кол коюлду, бул мындан кийин дагы иштейт. Нече отам баягы оозго келгенде оттой берген туура эмес бул. Башка бийлик келсе, жооп бересиңер деп эле коркутабыз. Урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, биз жоопкерчиликти алып кетип атабыз. Жоопкерчиликти мыйзамдын чегинде алып, мамлекетибиз үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп кетип атабыз. Жана мамлекеттик кызыкчылыгын мындан ары да коргойбуз. Эч ким жоопкерчиликтен качып, же болбосо башка бийлик келсе, андай болот экен, мындай болот экен деп. Башка бийлик келсе деп коркута берип, качан сүйлөсөңүз башка бийлик келсе деп коркутасыз. Башка бийлик келгенде көрөбүз, Кудайдын пешинеге жазганын көрөбүз. Биз мыйзамдын чегинде элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн кетип атабыз. Андан сырткары, жана ушу бардык нерселерди эле өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, урматтуу Адаган Кимсанбаевич, сиз дагы ушу мамлекетте көп жылдан бери өмүр бою мамлекетке ушу айтып, көрүп, билип, кабыл алып келеткен адамдарсыз. Колуңуз менен иш кылбасаңыз дагы, хотя бы тилиңиз менен, оозуңуз менен, акылыңыз менен иш кылып келатасыз. Так? Эми өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, могул туура эмес жагын айтпайсызбы? По сути айтпайсызбы? Кана айтыңыз. Кемпироводду эмнеге биз жаман алмаштырып бирдик? Эмне үчүн Гавасайды биз алдык? Эмне үчүн бул жерди туура эмес алып койдук? Айтың ошо боюнча. Мен даярмын жооп бергенге. Анан жөн эле колуңузду түшүрүп сүйлөңүз. Билесиз, мен колуңузга дагы бир нерсе деп айтып коёмун. Пожалуйста. Колуңузду түшүрүп сүйлөңүз, пожалуйста, сураңыз сизден. Анан жөн эле эме кыла бербестен суроо бериңиз. Мына урматтуу депутаттар суроо берип атат. Ар ким өзүнүн оюн билдиргенге укуктуу. Билдириңиздер, айтыңыздар, жооп берейин бардыгына. Эч маселе жок. Бирөөнү тыйып аткан жокпуз. Же сен аз сүйлө, же сен көп сүйлө деген маселе жок. Баарыңыздар регламент негизинде берилип атат. Ал эми эркин билдиргендер каякта отурганын көрүп атасыз деп мага айтып атасыз. Урматтуу Адаган Кимсанбаевич, эркин билдиргендер эмес, провокаторлар. Мамлекетке дестабилизацию алып келебиз. Мамлекетте дагы ызычууга салабыз. Бийликти алабыз деп ушул именно бүгүнкү кабыл алып аткан мыйзамдын негизинде ызычуу чыгарабыз дегендерден биз тамырынан кыркып атабыз, мындан ары да кыркабыз. Бул биздин мамлекеттик кызматта отурган адамдын милдети. Мен мамлекетте улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчиси катары мамлекетте тополоң болбоону, тынчтыкты сактоону, стабилдикти кармап турууга милдеттүүмүн. Мен милдетимди так аткарамын. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, эгерде мамлекетибизге мындан ары дагы кимдир бирөө бүлүк салгысы келсе, бул тышкы душман болобу, ички душман болобу? Биз толук бойдон мамлекет тарабынан чара көрүүгө милдеттүүбүз. Мына ошол мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн милдетин так аткарбай жүрүп, мамлекетибизде 3 жолу переворот болду. 3 жолу бийлик күтүүсүздөн алмашты. Мындан ары бийлигибиздин бардыгы сиздер кабыл алган мыйзамдын чегинде, конституциянын негизинде алмашканга биз шарт түзүп беребиз. Кудай буйрса. Рахмат. Рахмат, Садыр Нуркожоевич. Урматтуу